Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Азыр окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү өтө турган темабыз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгилери. Грамматикабыз сынатооч, лексикабыз герб, гимн, туу, түндүк, шумкар, эгемендүү, биримдик, сыймыктануу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты тилдик максат. Окуучулар сынатоочторду өз кебинде колдонушат. Кептик катнаштык максат сынатооч сөздөрдү жашоосунда, турмушунда колдоно билишет. Социомаданий максат Кыргызстандын же башкача айтканда өз мекенинин жана башка өлкөлөрдүн символикасы жөнүндө билишет. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгилери жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандай, кайсы деген суроолорго жооп беребиз. Кана балдар, кимдер айтасыңар? Кыргыз Республикасында кандай символикалар бар? Ооба, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, герби, гимни, конституциясы жана тили бар. Силер билесиңер балдар, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн күнүн жыл сайын 31 августунда белгилейбиз. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы кабыл алынган. Ал эми 1992 жылы 5 мартта мамлекеттик туубуз кабыл алынган. Анда негизги белгилер боз үйдүн түндүгү жана күн. Түндүк асман менен жерди байланыштырат. Үй кутунун символу. Күн түрдүү булуттарга нурун тегиз чачыратып турат. Өзүңүздөр билгендей, туунун авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Кыргыз Республикасынын герби 1994 жылдын 14 январындагы токтому менен бекитилген. Авторлору Абдыраев жана Дубанаев. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көлдүн ары жагында жайгашкан ала тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин эки капталынан орун алган пахтанын жана буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө Кыргыз жана тегеректин төмөнкү бөлүгүндө Республикасы деген жазуудан турат. Кыргыз Республикасынын салтанаттуу гимни 1992 жылы 18 декабрда бекитилген. Анын сөзүн Садыков, Кулуев жазган, ал эми музыкасын болсо биздин белгилүү композиторлор Молдобасанов менен Давлесов жазышкан. Ал эми жыл сайын 23 сентябрда мамлекеттик тил күнүн белгилейбиз. Аны 1989 жылдан бери белгилеп келе жатабыз. Эми балдар, китебиңерди ачып, ким эмне кандай деген суроолорго жооп берген сөздөрдү эсиңерге тутуп алгыла. Ким эмне деген суроолорго жооп берген сөздөр: көл, буудай, пахта, шумкар. Кандай деген суроого жооп берген сөздөр: көл кандай? Жылуу. Буудай кандай? Пайдалуу. Пахта кандай? Ак. Шумкар кандай? Күчтүү. Демек балдар, сынатооч деп эмнени айтабыз? Сынатооч бул заттын өңүн, түсүн, сын сыпатын, даамын, формасын жана башка түрдүү белгилерин көрсөтүп, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөр аталат. Эми балдар, китебиңердин 95 бетиндеги биринчи көнүгүүнү карасаңар, диалогду толуктагыла. Демек, көпчүлүктүн ордуна силер тиешелүү сөздөрдү коесуңар. Азаматсыңар балдар, эгер бүтсөңөр, анда текшерели.
Мекенибиз Кыргызстан кандай өлкө? Биздин Кыргызстан эгемендүү, көп улуттуу өлкө. Ата журтубуз менен сыймыктанабызбы? Ооба, баардыгыбыз аны менен абдан сыймыктанабыз. Мамлекетибиздин кандай символдук белгилери бар? Анын мамлекеттик туусу, герби, гимни, конституциясы жана тили бар. Өлкөдө элдин биримдиги кандай? Алардын биримдиги өтө бекем. Улуттар аралык ынтымагы кандай? Бардыгы ынтымактуу жашашат. Азаматсыңар балдар, биринчи көнүгүүнү биз аяктадык. Эми китебиңердин 96-бетиндеги 3-көнүгүүнү карасаңар, бул жерде ар бир сөзгө тиешелүү сөздөрдү жазып чыгабыз. Бул жерде үлгү көрсөтүлгөн. Мисал үчүн, бул көл, ал тунук жана кооз. Калган сүрөттөрдү дал ушундай үлгүдөй кылып жазабыз. Анда эмесе балдар, 3-көнүгүүнү бүтсөңөр, анда текшеребиз. Демек, биринчи сүрөттө көл болчу, биз жазганбыз, бул көл, ал тунук жана кооз. Экинчи сүрөттө бул буудай, ал кылкандуу жана пайдалуу. Бул пахта, ал ак жана жумшак. Бул шумкар, ал ак жана күчтүү. Бул алатообуз, ал кооз жана бийик. Азаматсыңар балдар, биз 2 көнүгүүнү бүттүк. Эми азыр китебиңердин 98-бетиндеги 8-көнүгүүнү карасаңар, демек бул жерде 3 герб тартылган. Демек бул суроолорго жооп беребиз. Бул кайсы мамлекеттердин герби? Анда эмнелер тартылган? Эмне үчүн түшүндүрүп бергиле. Муну биз эмне ооз эки түрүндө аткарабыз. Балдар, суроолорго туура жооп бердиңер. Демек, бул кайсы мамлекеттердин герби экен? Биринчиси Россия Федерациясынын мамлекеттик герби. Мында 2 баштуу бүркүт чагылдырылган. Гербтеги 3 таажы Россия Федерациясынын жана анын бөлүктөрүнүн эркин экендигин билдирет. Экинчи сүрөттө Франциянын герби тартылган. Франциянын гербинде арстан менен бүркүттүн баштары, зайтын бутагы, эмен бутагы чагылдырылган. Ал акылмандыкты, адилеттүүлүктү билдирет. Ал эми 3-чү сүрөттө Австралиянын герби тартылган. Мында эмо менен бөрсө типтүү австралиялык жаныбарларга кирет. Эмне үчүн эмо менен бөрсө тандалып алынган? Анткени 2 жаныбар тең артты карай баса албайт. Алар Австралия ар дайым алдыга озуп чыгат деген девизди билдирет.